Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө карата эпидемиологиялык кырдаал боюнча саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берет. Брифингде ТЗОдон, ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба. О текущей эпидемиологической ситуации по Кыргызстану расскажет заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Үсөнбаев Нурболот Төлөшович. Прямой эфир брифинга вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал, через областные медиацентры, Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, на радиостанциях ЛФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио. Анда эмесе Нурболот Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү 17 май 2020 жылга карата статистикалык маалыматка токтоло кетели. Бир сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыкты. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынан 11, Ош шаарынан 2, Ош областынан 2, Баткен областынан 3 жана Нарын областынан 3 бейтабыбыз айыгып үйлөрүнө чыгып кетишти. Анализдердин баары туура чыкты. Бүгүнкү күндө республика боюнча 804 бейтап айыгып ооруканадан демек үйүнө кетишти. 17 майга карата өткөн сутканын ичинде республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 21 учуру катталып атат. Тактай кетели: Бишкек шаарында 2, Чүй областында 3 учур, Нарын областында 6 учур. Жана ошол эле убакта бүгүнкү күндө айтып атабыз, мекендештерибизди кайтарып ушу бизге кайра алып келип жаткан учурубуз. Алар ар кыл тараптан келип аткандарына маалыматыңыздар бар. Бүгүнкү күнү ошо Санкт-Петербургдан келген биздин мекендештердин арасынан дагы ошол ковид жуктуруп алгандардын бир 10 учуру чыкты. Булар келгенден баштап ошо обсервацияга алынып, ошо же атайын шарттары түзүлгөн жайларда жайгаштырылган. Бул ону тең ошол биздин жанакындай аскер лицейинин окуучулары болуп атат, курсанттар болуп атышат. Булар ошол Россия Федерациясында бир топ убакыттан бери ошол жерде окуусун улантып, анан бүгүнкү күнү ушу кайтып келгенде ушундай арасынан деген бүгүнкү күнү 10 учуру чыгып, биз дарылоого алып, калгандарына болсо медициналык жанакындай көзөмөлдү уюштуруп, ошол жерде карантинге кармап туруп аткан учурубуз. Жалпысынан ошо 1138 учурга жетти. Мунун ичинде Жалал Абад областында 153, Ош областында 183, Ош шаарында 119, Чүй областында 101, Соль Илестен 58 болду. Бишкек шаары 107 жана Санкт-Петербургдан келген дагы 10 учуру. Баткен областында 25, Нарын областында 169, Ысык Көл областында 13 учуру болуп жатат. Жана Бишкектен республика боюнча 21 учурдун 11 болсо ошо республикадан Бишкекте жана Чүй областында, Нарын областында деп айтып атабыз. Ошонун ичинен мына 10 курсант, бирөөсү ошо ГСИН службасынан регистрация болуп, бирөөсү жанакындай оор жүктүү автотранспорттун айдоочусу болуп атат дагы. Үчөөсү болсо ошол медицина кызматкерлеринин арасынан дагы 3 медсестрадан чыгып атат. Бул Нарын шаарынан жана төрөт үйүнө байланыштуу контактынын арасынан табылып чыкты. Жана ошол бизде военный госпиталда иштеп аткан кызматкерлерден дагы экөөсүнүкү ушу контакт болуп, ошол жерден COVID-19 деп бүгүнкү күнү тастыктоонун жыйынтыгы менен
буларды дагы дарылоого алдык. Бүгүнкү күндө стационарыбызда 320 бейтап болуп атат. Оор абалдагысы 12, жандандыруу бөлмөсүнө ошо 6 болду бүгүнкү күндө. Орточо оор абалда турганы 60, 248 болсо ошо канааттандырарлык калыбында туруп атышат. Чыгарылгандардын саны ошо 804, каза болгондор 14. Бүгүнкү күндө лабораториялык тастыктоолор жүрүп атат. 5 февралдан баштап бүгүнкү күнгө чейин 83.124 лабораториялык анализдер келип түштү. Ошонун да 83.118 иштелип бүтүп, жыйынтыгында 1138 тастыкталган учуру табылып чыкты. Өткөн сутканын ичинде 2368 жанакындай анализге тастыктоого пробалар түшкөн. 2362 иштелип чыгып, ошол эле учурда мына 21 учуру ушул сандан табылып чыгып, бүгүнкү күндө каттоого алынып атат. Бүгүнкү күндө COVID-19 менен ооруган, жугузуп алгандар менен байланышта болуп, медициналык көзөмөлдө турган адамдардын саны 5307 туруп атат бүгүнкү күндө. Обсервацияга мына бүгүнкү күнү алынып, ошол жерден көзөмөл жүргүзүлүп аткан адамдардын саны 2184 түзүп атат бүгүнкү күнү. Уважаемые соотечественники, хочу вас ознакомить с статистической информацией на 17 мая 2020 года. За сутки выписан 21 пациент с ранее подтвержденным диагнозом. В Бишкеке 11, в городе Ош 2, в Ошской области 2, в Нарынской области 3, в Баткенской области 3 пациента выписаны с отрицательными результатами лабораторных анализов, выписаны с выздоровлением. Всего число выписанных с выздоровлением по стране достигло 804 пациентов. На 17 мая за сутки зарегистрирован 21 новый случай подтвержденного COVID-19. В Бишкеке 2 случая, в Чуйской области 3, в Нарынской области 6 случаев. И из числа прибывших из Санкт-Петербурга наших соотечественников выявлено 10 случаев подтвержденного COVID-19. Из тех 11 случаев, которые выявлены по республике, это сотрудник службы исполнения наказания, один водитель большегрузного автомобиля, который прибыл из дальнего зарубежья. Среди них и есть медицинские работники, которые тоже контакты установлены. И в числе обследуемых на коронавирус они были выявлены и на сегодня находятся на лечении. Таким образом, зарегистрировано на сегодня 1138 подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Джалабадской области 153, в Ошской области 183, в городе Ош 119, в Чуйской области 101 и из Солилецка 58 случаев выявлено среди тех, кто находится сегодня на обсерваторе. В Бишкеке 307, 10 случаев из числа прибывших из Санкт-Петербурга, в Баткенской области 25, в Нарынской области 169, в Высокойской области 13. На сегодня в стационарах 320 пациентов у нас, в тяжелом состоянии 12, в реанимации находится 6 пациентов, средней тяжести 60, в удовлетворительном состоянии 248 у нас, выписано 804, умерло 14. Лабораторные исследования проводятся в том же духе. За период с 5 февраля 2020 года в лаборатории поступило 83 124 проб.
из которых 83 118 отработаны. За сутки, за прошедшие сутки в лаборатории поступило 2368 анализов, из которых 2362 отработаны. И за последние сутки выявлены вот эти 21 подтвержденных случаев. Вот. Также за сутки выведено из медицинского наблюдения, то есть выписано из домашнего карантина 2673 наблюдаемых людей. Под медицинским наблюдением остаются 1789 человек у нас. Вот такие статистические данные. Спасибо, Нурболот Ильичевич. Давайте теперь перейдем к вопросам. Жана биринчи сурум, биринчи сезондун экинчи кызматкери жана 27 колониянын кызматкери 13-14 май күндөрү ооруканага жаткырылды деген маалымат чынбы? Бул маалымат мурун деле айтып келгенбиз. Ошо биздин ошол жерде кызматкерлер болуп атат, колонияда иштегендерибиз да бар. Алардын саны бүгүнкү күндө 4 кызматкер, ушул кызматтын 4 адиси деген бүгүнкү күнү COVID-19 лабораториялык тастыкталып, булардын баары дарыланып аткан учуру биздин республикалык жугуштуу оорулар ооруканасында жатышат. Акыбалдары жакшы. Тегеренде болгон жанакындай контакттары, байланышта болгон адамдардын баарын бүгүнкү күнү лабораториялык иликтөө, лабораториялык тастыктоо иштеринин баары жүрүп атат. Бул абал бүгүнкү күнү көзөмөлдө жана контролдо туруп атат. Рахмат. Кийинки суроо, клиникалык протоколдун 3-чү варианты качан даяр болот? Бүгүнкү күндө клиникалык жана протоколдорду биз уламдан улам жаңыртып, жанакындай кийинки жаңылыктардын баарын ошол жерде карап, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан алган жанакындай колдомолор бар. Ошо жараша жанакындай аракет кылып туруп атабыз. 2 версиясы иштелип бүгүнкү күнү деген ошону менен иштеп атабыз. Ошол эле учурда бүгүнкү күнү деген атайын бир нормативдүү документ кол коюлуу астында туруп атат. Бул биз жана дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунан келген солидарность деген бир программасы бар. Ошол программанын алкагында деген ушул күчтүү перспективалуу препараттарды биздин республикага алып келип, ошону бизге деген баягы киргизип, ооруларды дарылоого колдоно турган баягы уруксат кагаздары керек экен. Ошолор бүгүнкү күнү ушул документ жакын арада кол коюлуп бекисе, биз анда 3-чү версиясын даярдап койгонбуз. Клиникалык протоколдордун баары баягы макулдашылып, биз тараптан каралып чыгып, бу чыгарып ишке алууга даярбыз. Мына бул биздин жанакы айтылган норматив бекиген күндөн баштап 3-чү версиядагы бүгүнкү клинический протоколдо ишке кирет. Укук коргоо органдарынын канча кызматкери бул ооруну жуктуруп алган, коронавирусту жуктуруп алган? Бүгүнкү күндө өткөн брифингтерде да айтып атабыз. Бизде республикада азыр жанакындай приоритеттүү тобокелчилик группалары менен иш алып барып атабыз. Өзүңүздөр жакшы билесиздер. Бул биринчиден мына медицина кызматкерлеринин арасынан дагы болуп калып атат. Мындан тышкары деген ушу жанакындай алыстан келген чоң көлөмдөгү оор тонналык чоң машинелерди алып келген жүк ташуучу машинелердин айдоочуларынын арасынан биз катуу текшерүүгө алып атабыз. Жана могу четтен келип аткандардыкын алып атабыз. Ошол эле учурда бир 4-чү биздин тобокел группасында ошол күч органдарынын кызматкерлери да өзүнчө контролдо турат. Мына текшерип келгенде ошо бүгүнкү күндө 65 ошо күч органдарынын кызматкерлери бүгүнкү күнү коронавирус жугузуп алып, бүгүнкү күнү мына дарылап аткан учурубуз. Рахмат.
Следующий вопрос. Вы протестировали всех пациентов, протестированы ли все пациенты с пневмонией, которые поступили в больницу, и анализировали ли вы случаи внебольничной и больничной пневмонии в марте-апреле? Сколько было случаев пневмонии в целом? Здесь внебольничная пневмония с самого начала этого эпиднеблагополучия, это был как бы тот показатель, за которым надо было нам следить. Соответственно, в феврале мы начали эту работу, было 37 больных внебольничной пневмонией, но в то время мы еще не брали ПЦР, среди них было зарегистрировано 2 случая смерти. В марте на учете было 31 больной с внебольничной пневмонией, из которых 1 в марте умер. В апреле было 23 больных пневмонией. ПЦР взяли у 7 по показаниям, результаты были отрицательные. В мае с 1 по 16 мая у нас 28 случаев пневмонии. После перевода на карантинный режим с 8 мая поступил 21 больной. Всем сделали ПЦР-анализ. Положительный анализ выявлен только у 2 пациентов. Мы их перевели в инфекционную больницу. На сегодня они получают лечение. В настоящее время в стационаре находится 14 больных. Из них тяжелых 6. Находятся они на кислородной терапии. Из тех, кто поступил в мае месяце, выписано 5 больных с выздоровлением. Вот такая ситуация с пневмониями. Таким образом, за февраль-май месяцы зарегистрировано 119 случаев внебольничной пневмонии, из них 2 случая с положительным на COVID-19. Вот такая статистика. Спасибо. И последний вопрос. Вчера было озвучено, что в Бишкеке в ходе подворового обхода некоторые лица отказываются сдавать тесты на коронавирус. Что грозит тем, кто отказывается сдавать тест на коронавирус, и озвучивают ли причины отказа? Да, действительно, такие факты были. Вчера озвучили, что из тех больше 10 тысяч было охвачено подворным обходом, 10 тысяч человек, из них 10 тысяч дворов, около 1000 дворов оказались закрытыми, двери не открывают. Есть случаи, когда отказываются от проведения тестирования, экспресс-тестирования, потому что это связано с проколами пальчиков, взятием анализов крови. Зачастую вот таким образом люди, некоторые боятся, некоторые не дают обследовать. Вот в таком плане проводится очень большая сейчас разъяснительная работа. Я думаю, что эта ситуация будет постепенно выправляться. Люди поймут, что это очень крайне необходимое мероприятие. Эти анализы нужно делать. И, соответственно, думаю, что люди начнут с пониманием относиться к данным мероприятиям, и нужно будет выполнять вот эти требования, потому что режим карантина, он предусматривает коллективную ответственность тоже и личную ответственность. Поэтому я бы призвал еще раз наших сограждан по возможности помогать нам установить контроль над эпидемической ситуацией и организовать те необходимые меры безопасности для всех нас. Спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, вас проинформировал заместитель министра здравоохранения Кыргызской Республики Усенбаев Нурболот Төлешевич. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, АЛТО-24, Пирамида, 5 канал, областные медиацентры, через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР и Биринчи радио.
радио. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, ушуну менен Республикалык штабтын пресс борборундагы брифингди жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берип өттү. Брифингди ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Ала-Тоо 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.